Бишкекке Евразиянын жүрөгүнө саякат эл аралык экспедициясы келди. Экспедициянын алкагында Өзбекстан, Тажикстан, Россия, Казакстан жана Кыргызстандын катышуучулары бирдиктүү координациялык системаны киргизүү маселелерин, санариптештирүүнүн негизги чакырыктарын, ошондой эле чек аралык санариптик долбоорлордун перспективаларын талкуулашты. Демилгенин максаты бирдиктүү санариптик мейкиндиктин калыптанышына салым кошуу менен өлкөлөр ортосундагы байланышты технология гана эмес, маданий жана илимий алмашуу жаатында да чыңдоо. Эл аралык экспедицияга 100дөн ашык адам катышат. 50 күндүн ичинде алар Россия, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандагы 30 шаарга барууну пландап жатышат. Ар бир жерде экспедициянын мүчөлөрү бизнес форумдарды, илимий сессияларды, маданий жана медиа иш-чараларды өткөрүшөт. Данное мероприятие у нас проводится в Кыргызстане. Бул иш-чара Кыргызстанда жыл сайын өтүп келет. Жасалма интеллект сыяктуу жаңы технологиялар Кыргызстанда жаңы гана өнүгүп келе жатат. Мындай жаңы технологияны ишке ашырууну координациялоо үчүн биз башка өлкөлөр менен биргеликте иш алып барышыбыз керек. Мына ушул иштер ЕАЭП өлкөлөрүнүн арасында ишке ашып жатат. Биздин максат чогуу жалпы стандарттарды иштеп чыгуу.